Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, кыргыз элибиз Халва шоу теледолбоору сиздердин эфириңиздерде. Жананын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Бүгүнкү биздин эфирибиз өзгөчө болот деп айта аламын. Анткени катышуучулар бийчи тобу бир топтон келип отурушат. Феникс аттуу тобунан дароо эле биздин коноктор менен сиздерди тааныштырып кетели. Бирок топ болгон менен арасында карама каршылык дагы болуп бүгүн эфирибизде. Эмесе мен оң тарабымдагы айымдарыбыз менен тааныштырып кетели. Айназик Калиева жана Айдана Райымбекова. Кол чабуулар. Айназик Калиева, Айназик менен таанышып кетели. Башка кесиптер, альтернативалар болду эле, эмне себептен бийди тандап калдыңыз? Мен тандагандын себеби, мен ошо бийге кызыгам, көптөн бери бийлегим келип жүрөт, ошо мындай бийчилерди көрөм да, көп бийчилердичи. Ошон үчүн бийди тандап калгам. Феникс тобуна кантип туш болуп калдыңыз? Мен мурда эксклюзивден бийге барчумун. Анан ал жерде байынчы хореограф болчу. Анан мен ошолдон кийин байынчы мага жабылып калып, ошо барып калгам. Аябай жакшы. Айназик, айта кетиңизчи, бийлебесеңиз ким болмок элеңиз? Бийлебесем, үйдө отурсам керек. Үйдө отурмакмы, эчтеке кылмак эмесмин дебейсизби? Жакшы, эми командалаш айымыбыз менен таанышып кетели. Айдана Райымбекова, кол чабуулар. Айдана, сизден дагы сурагым келип жатат. Бийге кантип туш болуп калдыңыз? Мен деген ошо 8 класста өлө бийге, кичинекейимден бери бийге кызыкчумун. Биринчи классыма баргам, анан кетип калгам да, окуумдан мамам жетишпей барбай эле койчу деп ушинткен. Анан кийин мен болсо көп жылдан бери бийлебей жүрүп, анан бир кезде өлө баргым келип, классташтарым да жүр бийге деген, бааз деп барабызбы чогуу, анан барып ошо эксклюзивге туш болуп калдык. Сиз дагы ошол эле жол менен десек болот. Ошол жол менен келдик. Анан кийин түшкөндөн кийин эле эксклюзивге барып, аяктан Баяна жен характери, мүнөзү бизге аябай жакты. Өлө жаман, добрая, милая. Анан ошондон кийин калтырбай бийди барып жүрдүк. Анан кийин Баяна же өзү студия ачкандан кийин Баяна жерге бардык да. Жакшы. Сиздин ушу бий тарабында жакшы көргөн кандайдыр бир стилиңиз барбы? Стиль? Мен деген нежныйм да. Кайсыл ушул бий форматы? Народный. Элдик десек болот. Эмне себептен элдик? Анткени мен мындай бийлесем, мага деген мындай современный бийлер жарашпайт да. Мен жаман мындай өлө ийилчээк болом да, өлө мындай нежный, анан ушундай кызмын, анан ошон үчүн мага элдик бий жакшы жарашат дейм да. Жакшы. Современный анча жараша бербейт, бийлей албайм. Азаматсыз, жакшы. Эмесе тилекке каршы эфирибиздин алкагында ушу бийлегенге мүмкүнчүлүк жок да, бирок сөзсүз түрдө албетте башка теледолбоорубузда сиздердин бийиңиздерди балким көрө алабыз. Ар бир команданын аталышы болушу керек. Сиздердин командаңыздардын аталышын айтып коесуздарбы? Биздин команданын аты Ай-ай командасы. Экөөбүздүн атыбыз Айназик, Айдана деп койдук. Жакшы. Ай-ай командасына кол чабуулар. Тең тайлашуучулар менен таанышууга убакыт келди. Дал ушул буга чейин аябай сүйкүмдүү, аябай кичипейил, Баяна деп атап жатышты. Албетте Баяна менен дагы таанышып кетели. Баяна Алымбек кызы, кол чабуулар. Эмесе Баяна, айтыңызчы, сиз профессионал катары башында бийлөө канчалык жеңил болдубу же оңой болдубу, кыйын болдубу? Мен негизи ушул бий чөйрөсүндө жүргөнүмө быйыл 12 жылдын жүзү болот экен. Анан башында албетте бардыгына эле кыйын болот. Анан бара чыдамкай болсо, негизи адам бардыгынан жетсе болот да. Чыдамкайлыктын артынан менде деле кыйынчылыктар болду. Үйдөн апамдар жибербей койгон, мен ыйлап качып кеткен күндөрүм да болгон да. Азыр ошолорду эстеп алып, аябай эме үзүрүн көрүп аткан чагымда азырча аябай сүйүнүп, сыймыктанып таштап койбогонума. Ошо бийде жүргөнүмө азыр болсо хореограф болуп иштейм, кыздарды үйрөтөм. Азыр өзүм менен жумушум менен сыймыктанам да. Эң сонун. Бирок ошо бийдин тарабында сизге демотивация берген, ушу кыжырдаткан нерсе болобу? Болду эле. Мотивация дейсизби? Демотивация. Жактырбаган нерсе. Менде деген жактырбаган нерсе бийде пока что боло элек. 12 жыл ичинде болгон эмес. Болгон эмес, негизинде только мындай арта берди да, бийле дегенче, анан кийин
менден кыйын бийчилерди көрүп, мен эмнеге андай боло албайм, эмнеге мен андай бий кое албайм деп эле лучше наоборот астыга жиберди да. Анда жакпаган нерсе пока что боло элекин же эсимден чыгып калды окшойт. Болбой эле койсун дейли. Командалашайым менен таанышып кетели. Назбике Эмилбекова, кол чалуулар. Назбике, айта кетиңизчи, бул кесипте сизге умтулууга кандай сапаттарыңыз жардам берет? Мен негизи кичинекей кезимден бери көп бийлегенди жактырчумун. Апам айтып калчу, сен кичинекейиңден бери бийлей берчисиң депчи. Анан кийин карантинге чейин мен бийге катышып жүрчүмүн. Анан кийин деле карантинде отуруп калгандан кийин уже мен түшүнүп баштадым, мен бийсиз жашай албайм, мен бийлебейинче тура албайм же музыканы наушник салып эле кечке бийлей берчүмүн. Карантинден кийин биз шаарга көчүп келип, ошол бүт бийлдин эмесин иштеп баштадым. Кайсы катышсам болот деп. Анан ошентип убакыт өтүп кетти. Кийин мен өзүмдүн классташым бар, ошонун инстаграмдан көрүп калдым, Баян эженин эмесин. Анан ушуга келип жазылдым сразу эле. Башында кыйын болду. Түшүнө албай, жандай движениясын кайтала албай. Баян эже айтып берип, кайталай бер, сен үйрөнүп кетесиң, эме болуп кетесиң деп. Ошон эме болуп калды, ошентип өзүмө да жагып калды. Кийин башында кичине кетсемби деген да ойлор болуп калды. Кийин кайра куланып кетеринчи деп. Баяна бул тууралуу билбептир да. Апама айттым, апа мен үйрөнө албай атам. Кыйын болуп атат мага десем, сен үйрөнө бер, сенин шыгың бар, үйрөнүп кетесиң кийин эле деп эме кылды. Айтып, ошо мотивация берет апам деле. Байкасак Баяна дагы негиздөөчү катары жакшы бир ушундай ролду ойнойт экен, Жакшы. Эмесе командаңыздардын аталышын менен бөлүшүп кетиңиздер. Биздин командабыздын аты непобедимые. Кыргызча которуп койбойлу? Кыргызча которгондо жеңилбестер кылалы. Жеңилбестер кылалы. Аяй жана жеңилбестер командасы деп коелу. Эмесе айта кетиңизчи, бир топ болгондон кийин деги эле жеңишке умтулуунун эң мыкты жолу бул эмне? Биримдик, ынтымак. Дагы? Главное синхронность такой. Азаматсыз. Албетте бийде синхрондуулук болсо, Халва шоунун теледолбоорунун алкагында бул Nitro энергетикалык суусундугу. Абдышата компаниясынын эң биринчи өндүрүшү Nitro энергетикалык суусундугу биздин теледолбоорубуздун демөөрчүлөрү. Эмесе Nitro өз күч кубатыңды башкарат. Адаттагыдай эле тамга жегич оюнунан Халва шоу теледолбоорун баштамакчыбыз. Тамга жегич оюнунда биз ар бир командага кандайдыр бир тамганы жашырып койгонбуз, камтып койгонбуз. Дал ушул тамгадан биздин суроолорубуз башталышы керек. Командадан бир киши катыша алат, экинчиси болсо жардам бере алат. 1,5 мүнөт убакыт ар бир командага берилмекчи. Ким көбүрөөк суроолорго жооп узатса, дал ушул команда бир халва баба ээ болот. Эң негизги шарт сөздөр кайталанбашы керек. Сиздердин жоопторуңуздар кайталанып калса, мен кабыл албай коем. Түшүнүктүүбү? Эмесе кимиңиздер биринчи баштап бересиздер? Аяй же жеңилбестер командасы? Жеңилбестер, аты жөнү аябай катуу экен. Жеңилбестерден баштайлы. Кимиңиздер суроолорго жоопторду узатасыздар? Мен. Баяна. Баяна жооптор узатат. Назбике, сиз болсо жардам берсеңиздер болот. Макулбу? Любой суроо, Же сиз? Мен суроолорду узатам. Кызыктуу болуп жатат. Эмесе жеңилбестер командасына Н тамгасы берилет. Н тамгасы. Эмесе даярбызбы? Ооба. Жеңилбестер даяр, 1,5 мүнөт убактыбыз бар. Н тамгасы Баяна баштап бермекчи. Убакыт кетти. Кайсы жерде жарыкты өчүрүшпөйт? Нарында. Шоколад эмнеден жасалат? Кыргыздын биринчи тапанчасынын аты. Кыргыздын биринчи тапанчасынын аты. Мончодо эмне кылса болот? Нар берип. Арыктоо үчүн мыкты жол. Нан жебеш керек. Кайталанбашы керек жооп. Арыктоо үчүн эмне кылуу керек? Негизи чуркаш керек. Штопорду ким ойлоп тапкан? Нейрон. Эң стилдүү ырчы. Дурлан. Тойдо адамдар эмне кылышат? Тойдо адамдар эмне кылышат? Не кылышат тойдо? Ойлонобуз. Кийинки көтөрөлү, эң даамдуу кечки тамак.
Лампалоо. Кой эмнени түшүнөт? Гинке. Апаңызды кантип эркелетип атаса болот? Назигим. Ашпозчуга эмне кылуу мүмкүн эмес? Гинке. Психолог эмне жөнүндө ойлонот? Колготкилерди ким ойлоп тапкан? Убакыт бүттү. Азаматсыздар, кол чабуулар. Баяна кайсы суроо эсиңизде калды? Колготкини ким ойлоп? Аябай ойлонуп калдыңыз, Жакшы, тилекке каршы убактыбыз бүттү. Эмесе, азыр бир нече убакыттардан сиздердин жыйынтыктап анан санамакчыбыз канча суроолорго жооп узаттыңыздар. Бирок ага чейин тең тайлашуучуларга дагы суроолорубузду берип алалы. Байкасаңыздар, сиз жооп берип жатканда Айдана мүчө катарда жардам берип жатты. Мен байкадым. Кээ бир учурларда жардам берип да жатты. Бул болсо мыкты топту экениңиздерди билдирет. Бирок сиздер карама каршы командаңыздар, эч команда экениңиздерди унутпаңыздар. Эмесе кийинки биздин ай командасына өтмөкчүбүз. Сиздерге Б тамгасы берилет. Кимиңиздер жооп узатат? Айдана жооп узатат. Айназик, сиз болсо жардам берсеңиз болот. Даярбызбы? Даярбыз. Убакыт кетти. Таракандар эмнеси менен сүйкүндү? Кийинкиси. Гаражды кантип боюш керек? Боек менен. Кыздар кулактарына эмне тагышат? Кийинки. Дүйнөдөгү эң чоң жаныбар? Бегемот. Кир жуугуч машина кандай түстө? Белый цветте. Вафлини ким ойлоп тапкан? Берменде. Жарык өчүп калбаш үчүн эмне кылуу керек? Айфонду ким ойлоп тапкан? Бэтмен. Спортчу күн сайын эмне ичет? Белок. Маникюрду ким ойлоп тапкан? Баян эже. Христофер Колумб ким болгон? Бичи. Офтальмолог деген ким? Кийинки. Пенсияга чыккан чиновниктер эмне кылышат? Банктошот. Тоого эмнени ала албайсың? Бананды. Сары майды ким ойлоп тапкан? Бабушка. Дүйнөдөгү эң жакшы тамактын аты? Беш бармак. Петардаларды ким ойлоп тапкан? Кийинки. Кимге пара бериши мүмкүн эмес? Бизге. Сүт сатуучунун оюнда эмне бар? Банктагы акча. Адамдарга бассейнде эмне кылууга болбойт деген суроо менен убактыбыз бүтүп калды. Азаматсыздар, кол чабуулар. Кайсы суроо эсиңиздерде калды? Бассейнде эмне алып бар? Акыркы суроо. Чындыгында биринчи суроого дароо эле жооп бере албай калдык. Эмне болуп кетти? Таракандар эмне менен сүйкүмдүү экендигин билбейт экенбиз да. Же жаман көрөбүзбү бул курт кумурскаларды? Алар жөнүндө кызыкпайт экенбиз. Жакшы. Бирок ага карабастан жооп узатканга аракеттендик. Жыйынтыктоого убакыт келди. Тамга жегич оюнун биринчиден болуп жеңилбестер командасы ачып берген. Жана жеңилбестер командасы 10 суроого жооп узаттыңыздар. Кол чабуулар, азаматсыздар. Эмесе ай командасына өтсөк, ай командасы болсо 14 суроого жооп узатышты. Кол чабуулар. Тамга жегич оюнун алкагында 1-0 азыркы учурда ай командасы алдыда. Кийинки оюнубузда кандай болуп калат экендигин деги эле оюндун жыйынтыгында бардыгы өзгөрүп кетүү мүмкүн. Кийинки оюнубузга өтөлү. Ким бул деп аталат. Ким бул оюну биздин азыр катышуучуларга айта кетели. Бул оюнга команданын 2 кишиси катышмакчы жана алардын бири үйдө отурат имиш деп коелу. Экинчисине дал киши келип, бул мен кандайдыр бир ушул сөздөр менен биздин экранда пайда болгон нерсени атабастан, кесипти атабастан түшүндүрүү берүү керек. Экинчи командалаш болсо ким бул деп туруп, дал ушул кесипти табуу керек. Түшүнүктүүбү? Азыркы учурда ай командасы дал ушул оюнду ачып бермекчи. Айдана экранда пайда болгон сөздөрдү атабастан түшүндүрүп берет. Айназик болсо табууга аракет салмакчы. Даярбызбы? Даярбыз. 1,5 мүнөт убакыт берилет ар бир командага. Убакыт кетти.
Гимбл. Бул жана үйдө барып оңдойт го. Кол менен көргөзбөйбүз. Үйгө барып туруп эмелер. Сантехник. Азаматсыз. Гимбл. Бул жана машиналар бар го. Машиналарды эме кылып, Автомойка. Кийинкисин сурап жатышат. Гимбл. жана чоң эмелерде отурат го. Депутат. Жок. Ак үйдө отурушат го. Ошонун дагы бир түрү бар да. Министр. Жок. Айта бер. Кийинкисин сурап жатышат. Гимбл. Бул деген ошого эле окшош, жана биринчи суроо эле окшош. Бар го. Мындай токторду эме кылат го. Тол менен айтабыз кесипти. Киши да. Токту туура эле айткан. Кабыл алайын кесипти. Кийинкисин көргөзө берсек болот. Гимбл. Жанагы эмеде бар го, сууда. Ак эмеде. Негизги. Айдан аракет салмакпыз. Бирок убактыбыз бүтүп калды. Эмне болуп кетти? Айтып кетиңизчи. Кайсыл сөз кыйын болду түшүндүрүүгө? Жана аким, анан маляр. Маляр деген таппайт болчу да дашына. Кандай деп ойлойсуз? Менин оюмча Айназик тапмактыр. Тапмак белең малярды. Жок. Тапмак эмессизби? Бирок ага карабастан бир нече сөздөрдү табууга аракет салдыңыздар. Азаматсыздар, кол чабуулар АЯ командасына. Биз болсо жеңилбестер командасына өтмөкчүбүз. Гимбл оюнун жеңилбестер командасы улантууда. Азыркы учурда Баяна сөздөрдү түшүндүрүп берет, Назбике болсо табууга аракет салат. Даярбызбы? Гимбл дегенди унутпайбыз. Убакыт кетти. Эме мектепте Мугалим? ошондой сабакта спорттон сабак берет. Физрука. Азаматсыз. Эмеге узун эме бар го, адам баада өтүшөт, маршрутка эмес да, бирокчу. Автобус, троллейбус. Азаматсыз. Тиги эме айдада. Иштейт го айдада. Азаматсыз. Эме эже кесиби кандай болот? Алып баруучу? Да, дагы. Эмеде эфирге чыгат, тиги эмелерди айтат дегендей. Молодец. Так. Эме Хиремдин көзү. Азаматсыз. Так, азыр болсо жана рекламаларды тартат го киши. Адес ошолор ким? Блогер? Жок, дагы эме реклама тартат, жалаң реклама тартып берет. Мобил бар. Жок, дагы. Дагы айтар. Дагы. Жок. Реклама тартат мындай кылып азыр метрон тартып кетет го адамдар. Реклама кылат ошону. Камерачы? Жок. Бол дагы айтты. Бол. Кийинкисин сурап жатышат. Так, айдайт асманда. Асманда. Дагы бир сөзү. Официальный. Убакыт бүттү, тилекке каршы. Акыркысы пилот болчу, бирок байкасак, СММ адисин менин оюмча Баяна туура эмес түшүндүрүп койду окшойт, Туура түшүндүрүп койдумбу? Келип туруп тартат дегенде дароо эле албетте оператор башка сөздөр келип кетти да. Чындыгында СММ адисти социалдык тармактарды жарнамалайт десеңиз, балким Назбике тапмактыр, Мен туура эмес ойлодум. Кайсы сөздү түшүндүрүү кыйын болду албетте СММ адисинен тышкары. Ошол СММ окуйт. СММ кыйын болду десек болот, Так, кийинкиянан кийин ошондой эле да кийинки детпи? Калганда. Болду. Азаматсыздар, кол чабуулар. Жеңилбестер командасына биз болсо Гимбл оюнун жыйынтыктайлы. Буга чейин биринчиден болуп АЯ командасы да ушул оюнубузду ачып берген жана 2 сөздү туура тапты. Кол чабуулар. Жана жеңилбестер командасы болсо 5 сөздү туура тапты.
Жыйынтыгында ким бул оюнда 1-0, жалпы жыйынтыктоодо 1-1. Бирдей келе жатабыз. Кийинки оюнубузда болсо биздин сүйүктүү гаджетибиз жана досубуз керек болмокчу. Алло, доске деп аталат оюнубуз. Алло, доске оюнубузда бардыгы эле билет окшойт. Адаттагыдай эле ишенимдүү досубуз жана сүйүктүү гаджетибиз керек болмокчу. Эмне себептен анткени биздин командалардын бир катышуучусу дал досуна чалмакчы, бирок досунун башкы тамгасын тең тайлашуучулар атамакчы. Жана биздин экранда суроо пайда болот. Дос курбуңуздар дал ушул суроого жооп узатышы керек. Ал сөзсүз түрдө варианттар менен болмокчу. 30 секунд гана убактыңыздар бар, ошондуктан жардам берүүгө мүмкүнчүлүктөрүңүздөр жок. Жардам берсеңиздер, мен кабыл албай коёмун. Досуңуздар айткан жоопту биз кабыл алабыз. Түшүнүктүүбү? Буга чейин биринчиден болуп Аяй командасы баштап берген. Азыр болсо биз кезекти жеңилбестер командасына бермекчибиз. Бирок буга чейин бири-бириңиздерге тамганы берип коюңуздар. Жеңилбестер биринчи Аяй командасына тамга берип коюңуздар. Ны тамгасы Аяй командасы жеңилбестерге. Я? Барбы? Кызыктуу болуп жатат. Контактлардын арасында ядан башталган деши. Ядан башталган жок да? Жокпу? Я контакты жок. Башка эле тамга берилечи. Башка тамганы суранып жатат. Эгерде тең тайлашуучулар макул болсо, албетте. Мы берсеңер. Мы берип коелу. Мы берип эле. Мыны суранып алды десек болот баягы бул жактан. Мыга теге кимге чалабыз? Муш. Жолдошуңузга. Байкасак, мы муж деп сакталган. Суроо кетти. Коюп тур. Эмне болуп кетти? Жолдошуңуз дайым ушунтайбы? Үйгө барсаңчы. Дагы бир жолу чалып көрөлү. Варианттар көрүнбөй калат. Кайданы бир аз чыгып коебуз. Алло. Алло, эмне кылып атасың? Тиги азыр мен сага эфирде болчумун да. Анан кийин мен сага суроолорду берем, ошолорго жооп берип койчу, бат-баттан, Бир эле суроо. Так, айсмолуктун канча буту бар дейт? А варианты 7, Б варианты 5, В варианты 8. Айсминок жаныбар бар го, айсминок, ошонун канча буту бар? Алгамда жаныбар эле? Батыракта жооп беребиз, убактыбыз аз. Вариантын айта бер, 7, 5, 8, бирөөсүн айта бер. Бол. 8. Кабыл алабыз. Коштошобуз. Ладно. Азыркы учурда Аяй командасы жеңилбестерге мы тамгасын берген. Телекөрүүчүлөр толугу менен түшүнүү үчүн айта кетейин, Баян азыр мы тамгадан муж деп орусча сактап коюптур, чалып жатат. Азыр айта кетиңизчи, жолдошуңуздун аты кандай? Эрбол. Эрболго салам жолдойбуз биринчи кезекте, экинчи кезекте ыраазычылык билдиребиз. Анткени туура жооп берди. 8 осьминоктун 8 буту бар. Кол чабуу бар. Эмесе тең тайлашуучуларга өтөлү. Сиздерге жеңилбестер буга чейин ны тамгасы берген. Кимиңиздер чаласыздар? Мен. Ким бар экен ны тамгасына? Нуриза. Сиз чалып баштаганда экранда суроо чыгат. Нуриза? Бияка отурайынбы? Жок, бул жака отурабыз. Нуриза сиздин курбуңуз. Сразу вот. Нуриза, мен азыр прямойдамын да, анан мен сага суроо берем, ошого жооп берип койчу, пожалуйста. Эмне суроо? Давай, жираф канчалык узун? А вариант 3,5 метр. Карачын. Жираф канчалык узун? А вариант 3,5 метр. Б вариант 5,6 метр. В вариант 7,5 метр. Кайсынысы тура? Бол, Нуриза. 7,5 В варианты, Б варианты болсо 5,6. Ал эми А варианты 3,5 метр. 3,5. А варианты. А варианты? Кабыл алабыз. Дай. Коштошобуз, Нуриза.
Туура экенби? Эфирдин аягында Нуриза сөзсүз түрдө билип алат. Коштошобуз. Мен саған айтып коем, Буга чейин байкасак, Айдана чалып жатканда Нуриза дароо эле алат деди да. Ушундайбы? Дайыма ушундай. Да. Жакшы. Сиз чалсаңыз албайт. Айданын жакын курбусу окшойт, Биз сөзсүз түрдө Нуризага салам жолдоп коелу. Тилекке каршы жооп туура эмес. Жираф канчалык узун деген жооптун туура жообу биздин Б вариантыбыз туура болчу. Чоң жираф толугу менен айтканда 6 метрге чейин жакыныраак деп айтсак болот да. Кол чабуулар Нуризага ыраазычылык биринчи кезекте. Эмеси Алло доски оюнун жыйынтыктаганда бир халва балды жеңилбестер командасы алып кетти, үзүп кетти. Жыйынтыгында 2-1 жеңилбестер алдыда келип жатат. Биз болсо АЕ командасына ийгилик каалайбыз. Чуркап кууп жетиңиздер. Жана кийинки оюнубуз болсо жаныбарлар менен байланыштуу болмокчу. Жаныбарларды тап деп аталат. Жаныбарларды тап. Бул оюнда эки команданын катышуучулары жаныбарларды анын үнүнөн табышы керек. Эң негизги шарт булар команда мүчөлөрүнүн жаныбарларды табуу чындыгында кыйын болуп жатса, мен сиздерге жардам беремин. Жардам катары ал тууралуу кандайдыр бир маалымат бермекчимин. Бирок биринчиден болуп жооп бергиңиздер келсе, сиздерде дал ушундай кызыктуу аспаптар бар. Булар сиздердин баскычыңар катары десек болот. Кыйкырбастан, мен жоопту таптым дебестен, дароо эле жоопту айтып ийбестен эң негизги шарттардын бири сиздер аспаптын үнүн чыгарышыңыздар керек. Андан кийин жоопту атайсыздар. Түшүнүктүүбү? Даярбызбы? Даярбыз. Анда эмесе биринчи жаныбардын үнүн угалы. Уй. Жок. Дагы бир жолу угуп көрөлү. Туура эмес. Эме окшойт, Кыргызстан жаныбары. Жардам берейин. Ал Азия жана Европадан тышкары Түндүк Американын түндүк чыгыш регионунда жайгашкан. Дельфин. Жок, жооп туура эмес. Келиңиздер, үндү дагы бир жолу угуп көрөлү. Аштан? Жок, туура эмес. Жардам берейин. Нымдуу шалба, тундралар жана деңиздин жээктеринин бийиктиги жогору жакта жайгашат. Аны аныктаган бир өзгөчөлүк бул анын тырмактары. Булар ийилген жана чоң, айрыкча алдыңкы буттары бар аларда. Дагы бир жолу угуп көрөлү. Эме. Жираф. Жок, туура эмес. Дагы бир жардам берип кетейин. Белгилүү болгондой, аларды жерди казып, тамырларга жетүү үчүн күчтүү жактарынын жардамы менен жешет. Барбы жооп? Жок. Жооп жок. Анда эмесе биринчи жаныбарыбызды эки команда тең таппай калды. Бул күрөң аю болчу. Ооба. Албетте дагы бир жолу угуп койсок болот. Эмесе биздин кийинки жаныбарыбыз. Дагы бир жолу угуп коелу кийинки жаныбарды. Пил. Жок, эки жооп тең туура эмес болуп калды. Келиңиздер, жардам берейин. Токойдун төрүсү деп коелу. Токойдун төрөсү болгон ал жаныбардын узун буту аны олдоксон көрсөткөнү менен ага кол салган үйүр карышкылардан тээп коргонот. Буттары узун да. Кенгуру. Жок. Келиңиздер, дагы бир жолу угалы. Бугунун немеси эмеспи? Бугу сыяктуу, бирок кичинекей. Дагы бир жолу окуйсузбу? Келиңиздер, дагы жакшы жардам берейин. Мүйүздөрү узун жана кооз болот. Тиминда. Жанагы бугунун кичинекейи. Эме. Жакын келе атасыз. Аты? Аты деген кайдан башталат билем.
Мен Балким орусча аталышын билесиздер. Мен мультфильмден көргөм. Аябай жакын келип жатат да азыр оң тарабында команда, аяй командасы. Келиңиздер, дагы бир мүмкүнчүлүк берели. Бугу эмеспи? Угуп көрөлү. Үндү дагы бир жолу. Эгерде табылбаса, анда жоопту макчыбыз. Бул жапайбы бул. Тилекке каршы туура жоопту уга албай калдык, бирок аябай жакын келдиңиздер. Бугунун бир түрү багыш, орусча лось деп дагы атап коебуз. Тилекке каршы таппай калдык. Экинчи жаныбарыбызды да тапкан жокпуз. Жакшынакай кооз жаныбарыбыз. Эмесе үчүнчү жаныбарга өтөлү. Үндү калы. Чайка эмеспи? Жок. Жок. Неме тасманы. дагы түндө учат. Айназик. Эме Кечинде учат, анан тиги үкү. Айтып кетпейсиң. жок тиги буту менен асынып атат го ошол. Аты Баяна бул жакта озуп кетип жатат. Баяна. Жаргалат. Жок, жарганат эмес. Келиңиздер, дагы бир жолу угуп көрөлү. Сиз ачы жаныбар билбейсиз го. Түлкү эмеспи? Жардам бер. Түлкү? Түлкү эмес. Келиңиздер, сиздерге жардам берейин. Токойлордогу сейил бактардагы дарактардын коңуңдарында жашашат. Эртең менен жана кечке жуук активдүү болушат. Чээнге киришпейт. Чээнде жашашат бирок. Жана куп мындай барбы? тоңкулдак. Жок. Жакшылап жардам берейин. Бул жаныбарларды сиздер табышыңыздар керек. Азыр кимиңиздер биринчи музыкалык аспапты дабышты чагырса, албетте биринчиден болуп жооп бересиздер. Сейил бактарда аябай көп кездешет. Дарактарда чуркап жүрүшөт да. Эме йога. Ой. Биринчиден болуп жооп берди. Айдан азаматсыз, кол чабуулар. Албетте тыйынчы чыккан. Эмесе кийинки биздин жаныбарыбызга өтөлү. Жок, жок, туура эмес. Дагы бир жолу калы. Ошо окшошпу? Муну билбейт экенмин. Жардам берейин. Бул аябай сулуу жана асыл куш. Абдан чоң өлчөмдө. Папуга? Жок, Бүркүт? жок. Мотпейсиңби? Жардам берейин. Диаметри 1,5 метр. Бир уя куруп жатат. Чалекей? Жок. Турак жай менен салмагы 250 килограммга жетиши мүмкүн. Азыр сиздерге аябай жакшы жардам берейин. Бул куштун эң негизги өзгөчөлүгү узун буттары. Узун буттары? Көбүнчө ак түстө. Бүркүт? Жок. Аябай эле узун буттары. Жанагы көлү жүрөт көбүнчө. Какта жашайт эле? Жана белый айс деген. Айс эмеспи? Русчасы. Белый айс. Азыр мен жеңилбестердин жообун кабыл алам. Сиздер байкагандай эле ксилофон менен кылып туруп анан Назбике таап алды. Кол чабуулар айс. Кыргызча айтканда илек-илек деп атап коебуз. Азаматсыздар. Эмесе акыркы жаныбарыбызга убакыт келди. Угуп коелу анан. Бизбир. Маймун? Жок. Дельфин. Кандай дейсиз? Дельфин. Жок, жардам берейин. Суу сарылар тукумундагы сүт эмүүчүлөр. Дене узундугу 60-90 сантиметр. Куйругу 12-24 сантиметрге чейин жетиши мүмкүн. Дагы жардам берейин. Жону капталы бооз, боору каралжын. Эме пингвин. Жок. Башынын эки жагында тумшугунан кулактарын көздү кара жолчулар кетет. Буттары Акула? жок. Суу сарылар тукумундагы сүт эмүүчүлөр. Сүт эмүүчүлөр. Буттары кыска, манжалары узунураак, тырмагы чоң, ийилип турат. Евразия токойлорунда жарым чөлдө кездешет. Кыргызстанда дагы бар. Билем ошону. Көргөм. Ийинде жашайт. Либис? Жок. Сүт эмүүчүлөр. Суу каймактарда кышкысын чээнге кирет. Жок. Сиздерге дагы кандай жардам берсем болот?
Аюудан аябай эле кичинекей болуп калат. Айдан кичинекей, бирок сакида. Токойлордо жашайт. Кыргызстанда көп кездешкен. Көзүнө чейин. Келиңиздер, дагы бир жолу үнүн угуп коелу. Түлкү. Жок. Унутуп атабыз деп жатат. Элестетсеңиздер, дене узундугу 60-90 сантиметр болсо, алардын куйругу 12-20 сантиметрге чейин жетиши ыктымал. Эң негизги шарт бул жакта Евразия токойлорунда жарым чөлдөрдө кездешет. Чөлдөрдө. Ийинде жашайт. Кышкысын суук аймакта чейинге кирип кетет. Коала. Жок. Панда. Тилекке каршы биздин командалар таппай калды. Келиңиздер, дагы бир мүмкүнчүлүк берип, угуп коелу үнүн. Эгерде таппай калса, анда жооп барбы? Жооп жок. Сен билесиңби? Каш кулак, барсук болчу. Тилекке каршы таппай калдык. Сиздер байкай аласыздар азыркы учурда. Эмесе биздин жаныбарларды тап оюнубузда ар бир команда тең. Бирден жаныбарларды таптыңыздар, кол чабуулар. Ар бир команда тең бир халва балга ээ болууда, жыйынтыгында 3-2. Алдыда бизде жеңилбестер командасы келе жатат. Бир эле балга артта аяй командасы келүүдө. Эмесе бардыгы элдер жана катышуучулар жакшы көргөн оюндардын бирине өтмөкчүбүз. Крокодил деп аталат. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде мүмкүн болушунча экранда пайда болгон сөздөрдү. Алар тамак аш болушу мүмкүн, ар кандай заттар болушу мүмкүн, жаныбарлар болушу мүмкүн. Эң негизгиси командалашка бир катышуучу ал сөздү түшүндүрүп берүү керек. Эмне менен десеңиздер, кыймыл менен гана, дене кыймылдары менен үн чыгарбастан, сөздү сүйлөбөстөн түшүндүрүү керек. Жана эң негизги шарттардын бири студияда жайгашкан нерселердин бири болуп калса, сол менен көргөзүүгө болбойт. Жоопту кабыл албай коем. Түшүнүктүүбү? Биринчиден болуп крокодил оюнун азыркы учурда аяй командасы ачып бермекчи. Сиздер байкагандай эле Айназик азыр даяр болуп отурат. Экранда пайда болгон сөздөрдү атабастан кыймыл менен түшүндүрүп берет. Айдана болсо көп сөздөрдү табууга аракет салат. Даярбызбы? Даярбыз. 1,5 мүнөт убакыт бар ар бир командада. Анда эмесе баштайлы. Кийинкисин сурашты дароо. Кол жут. Эме. Не дейтілер? Кейінгі. Атын ұнтатам білбейм. Зубочист. Ой, эме. Щетка? Чай? Аракет салабыз. Кайра өсі. Эме паста. Азаматсыз. Бычак. Жоқ. Картошка. Азаматсыз. Топ. Баскетбол. Өйдө. Не бұл? Ондай. Волейбол. Азаматсыз. Не бұл? Аю. Жүргөмүш. Ой, Баба Яга. Аракет салабыз. Дагы кийинки. Кийинкисин сурап жатышат. Не? Убакыт бүттү. Мүнтпейсиңби башың менен? Чындыгында Айназик активдүүрөөк балким көрөсөз Айданы табып калар. Кайсы сөздү түшүндүрүү кыйын болду? Биринчи розетка аттуу сөзү болчу. Чындыгында азыр Айназикке ушинтип түшүндүрүү оңой болгону менен көргөзүү кыйын десек болот. Азыркы учурда тең тайлашуучулар жеңилбестер командасы канча сөздү табат экендигин чогуу санап көрмөкчүбүз.
Жеңилбестер командасы крокодил оюнун улантууда азыркы учурда Баян экранда пайда болгон сөздөрдү кыймылы менен түшүндүрмөкчү. Назбике болсо тапканга аракет салат. Даярбызбы? Ооба. Кеттик анда. Бичи. Ооба. Жакын келе жатабыз. Кыргызбы? Кабыл аламын, ал сөздү Кеңке. Велосипед? азаматсыз. Бинт? Алма? Азаматсыз. Кийинкиси сурап жатышат. Кенгуру? Жак. Ой, жак дедим го. Коён? Кийинкисин сурап жатышат. Чай? Чайник? Азаматсыз. Телефон? Ноутбук? Планшет? Үн чыгарбайбыз. Китеп? Азаматсыз. Кеңке. Убакыт бүттү. Кол чабуулар. Коннект катуу окшойт, бул жакта. Дароо эле бир нече сөздөрдү тапканга аракет салдыңыздар. Кайсы сөздү түшүндүрүү кыйын болду Баян? Хамяк. Хамяк. Түшүндүрө албайт. Балким Анан эме ит деген түшүндүрө албайт. Анча мушук делек. Бирок азаматсыздар эмесе азыркы биздин крокодил оюнубузда жыйынтыктап коелу. Биринчиден болуп бизде Ая командасы оюнубузду баштап берген. Анан Ая командасы 3 сөздү туура тапты. Кол чабуулар Ая командасы аракет салды. Экинчи команда Жеңилбестер командасы болсо 6 сөздү туура тапты. Кол чабуулар. Жыйынтыкта 4-2 азыркы учурда Жеңилбестер командасы алдыда келе жатат. Биз болсо эң эле оор оюндардын бирине өтмөкчүбүз. Оозумдан окуу деп аталат. Оозумдан окуу оюну катышуучулардын бири наушник тагынмакчы жана эч нерсе укпастан экинчи командалаштын эмне деп жатканын артикуляциянын жардамы менен түшүнүү керек. Албетте ал сөздөр биздин экраныбызда чыкмакчы жана командалаш дал ал сөздөрдү артикуляция менен гана көргөзүшү керек. Баян, сизге айтып жатамын, кандайдыр бир кыймыл менен көргөзбөйсүз, жөн гана оозуңуз менен. Түшүнүктүүбү? Азыркы учурда бизде Жеңилбестер командасы да ушул оюнду ачып бермекчи. Сиздер байкагандай эле наушникти Назбике тагынып алды. Сөздөрдү табууга аракет салмакчы. Ал сөздөрдү болсо артикуляциянын жардамы менен Баян айтып берет. Даярбызбы? Биринчи кезекте биз Назбике наушник тагынды. Биз болсо музыкабызды коюп туруп, музыка кетти, убакыт да кетти. Үн чыгарсаңыз болот. Кумурска? Жумуртка. Жумуртка. Жумшак? Жумуртка. Жумуртка? Азамат. Кыздар. 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 Машина? Кыз. Кыздар. Катыраак койсо. Кыздар. Инелик? Кеңке. Кийинкиси сурап жатышат. Жүзүм. Жүзүм. Назбике музыка кеткен окшойт. Көргөзгөнгө болбойт. Жүзүм. Түшүм? Жүзүм. Күкү? Кеңке. Кийинкиси сурап жатышат. Краска. 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 Алма? Кеңке. Таппайт ба? Бом. Топ? Бом. Бом. Борт? Бом. Бом. Кеңке. Кийинкиси. Қалай oldu? Москва. Москва.
Тилекке каршы убакыт бүттү. Мен оюмча азыр Назбике ырга кирип кетти деп ойлоп калдым да, чындыгында. Баян жакшы эле аракет салды. Бирок бул жакта үн чыгарсаңыздар болот, анткени наушниктен киши эч нерсени укпайт. Анткени музыканы бул жакта отуруп биз дагы угуп жатабыз да. Аракет салдыңыздар, кол чабуулар жеңилбестер командасына. Биз болсо азыр Ай-Ай командасына өтмөкчүбүз. Ай-Ай командасына кезек келди. Сиздер байкагандай эле азыркы учурда Айназик наушникти тагынып алып, даяр болуп турат азыр сөздөрдү табам деп. Ооз менен болсо Айдана сөздөрдү айтып бермекчи. Кеттикпи? Убакыт кетти. Приправа. Приправа. Шахта. Шахта. Чачтар. Шахта. Гейки. Бармак. Байпак. Бармак. Бармак. Байпак. Бармак. Парпар. Бармак. Барбар. Бармак. Барбар. Бармак. Барпак. Бармак. Бармак. Гейки. Кийинкиси сурап жатышат. Чөп. Топ. Чөп. Соп. Чөп. 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 Стоп. Чөп. Стоп. Чөп. Чөп. Топ. Чөп. Ток. Чөп. 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 Гейки. Кийинкисин сурап жатышат. Чапан. 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 Катурак. Чапан. Туура. Чапан. Чапан. Шапан. Кийинкисин сурап жатат Айназик. Жамак. Шарап. Жаңғақ. 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 Тарак. Жаңғақ. Жаңғақ. Кетерсинчи. Убакыт бүттү. Тилекке каршы. Эчтеке болгон жок. Шындыгында жакшы эле аракет салды дейин Айдана. Кээ бир учурларда Айназик болсо катуураак деп жатат да, балким угулуп калар деп, бирок музыкадан эч нерсе угулбайт бул жакта. Азаматсыздар, кол чабуулар. Оозуңдан окуу оюнун алкагында ар бир команда тең бирден сөздү табышты. Кол чабуулар. Жыйынтыктоого убакыт келди. Бир нече мүнөттөрдөн кийин биз Халва шоу теледолбоорунун жеңүүчүсү ким болгон экендигин чогуу билмекчибиз. Жеңүүчүлөрдү жыйынтыктаганга убакыт келди. Жана буга чейин аябай катуу ушундай дүңгүрөгөн аталыш менен команда азыркы учурда жеңип кетти. Жеңилбестерди куттуктайбыз. 5 упай менен жеңилбестер утуп кетти. Сиздерге биздин демөөчүлөрдөн өзгөчө белектерди таратмакчыбыз. Жана Ай-Ай командасына дагы активдүү катышуучуларга кичине болсо дагы бизден белек болуп койсун сиздерге. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Жана биздин телекөрүүчүлөрдү дагы бир жолу Феникс аттуу жакшынакай ушундай би тобунун бийчилери менен тааныштырып кетели. Оң тарабында Ай-Ай командасында Айназик Калиева жана Айдана Райымбекова келип кетишти. Кол чабуулар, азаматсыздар. Жакшы аракет салдыңыздар. Жана сол тарабында жеңилбестер командасында Баяна Алымбек кызы жана Назбике Эмилбекова. Кол чабуулар. Деги эле жалпы топко биз ийгилик кааламакчыбыз. Ар бир ушул катышуучу тең, ар бир бийчи да ушул студияда жайгашканыңыздарда байкап турам да, өз кесибиңиздерди аябай жакшы көрөт экенсиздер. Ошондуктан сиздердин деги эле тобуңуздар өнүгүп өсө берсин. Ийгиликтерди каалайбыз, албан. Сиздерге чоң ыраазычылык келип берип кеткениңиздерге, биз болсо телекөрүүчүлөрдүн көңүлүңүздөргө ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан амандашканча.